Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз Алатоо ресторанында Нияз Абдыразаков байкебиздин Биздин дүйнө аттуу ыйман кечесине келдик. Кызыктар алдыда. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duralışpay buttağından tam-tamdaşık şişe armap koluna arka biva cimmenin dostu. Hazırdıksın ilimi çok çaylanışkan arışları bizdekini aykalışkan ağlımdardın sözünü uqpay tediribası Hezleri arkan cipsiz süt parlıqa aylanışkan. Diskotika caşlardın meçidindey bilmenin zikir sanat çımbığılığı DJ'leri artık durup azançıdan maestro minbarında koldu vurup ağacığa varatkanday kovanışa jargı jangan kezde tünkü kulup gözleri tumandadı budun öttü jalgan söylep biz tarafta mingi olup Andaysın görpende. Kudayga şükür. Bizge jakpagан сөздөрдү айтасың. Aldımан tosuk çıkıp kaptırsın İblis. Тосук чыктык. Менин сага бир нече суроом бар. Сен жооп бересиң. Eğer ben senin sorularıma cevap bere turgan bolsam, sen de benim bir soruma açık cevap veresin de. Geliştik. Anday bolsa sorularımdı berer. Андай болсо сен ук. Bir var, эки жок. Бул эмне? Бұл 18 bin alamды жараткан bir gana Allah Taala var. Andan başka Kuday жоқ. Эки бар, үч жок. Болчу. Бұл жалған дүйнө, жана төлүктү акырет дүйнөсү. Үч бар, төрт жок. Бұл Allah Taalанын мусулмандарга берген орозо майрамы, курман айт майрамы, жана жума майрамы. Төрт бар, беш жок. Бұл Allah Taalанын жер бетине түшкөн Тора, Забур, İncil, Kur'an-ı Kerim kitaplары. Беш бар, алты жок. Бул эмне дейсиң? Бұл Allah Taala жараткан пенделердин башына парыз кылган 5 парыз.
Barakelde, görpünde, barakelde. İblis. Ayç. Beyiştin açıkça ne? Görpünde. Sen mingden birisin. Mingden birisin. Asiller beni dağı joluguşa. Dağı joluguşa. Şaşmağlar. Şaşmağlar. Asiller beni dağı joluguşa. Şaşmağlar. Şaşmağlar. Adem bolsa sizlerden kanыңарда жашай берем. Beyiştin açıkça La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey adamlar, periştedey görünüp şeytanday yaşap albaçı. Биреке, звукташар коңуз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Ассаламу алейкум, жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Кудайга шүгүр, маанай жакшы. Алдын ала айтып коеюн. Сиздердин жаныңызда туруп аябай токулданып жатам. Себеби ушундай залкар инсандар менен замандаш болгоныма сүйүнөм аябай. Анан бул кечени айта кетсек, Нияз байкени качандан бери тааныйсыздар? Ниязды ушул көптөн бери эле тааныйбыз. Өзгөчө ушул дин жаатында ар түрдүү бир иман кечелери болгондо ошо Ниязды көп кездештирип калабыз. Анан жанагындай азыр тойлордо азыр мода болуп халал той дешип, аты жаман нерсе коюлбаган тойлордо да Ниязды көп көрүп калам. Бир 10 чакты жыл болду окшойт тааныганыбызга. Бүгүн кадырлуу конок катары келдиңиз. Ооба, бүгүн ушул сценарийдин кадырлуу коногу. Эң кадырлуу коноктор бияка отурушат экен да, биз ошол сахнанын аркасындагы кадырлуу конок. Түшүндүм. Анда сиздер жардам бергенге келген турбайсыздарбы бүгүн? Бүгүн биз да өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулайбыз, өзүбүздүн калемибизге таандырлардан окуп беребиз. Агай, сизчи, сиз менен бүгүн кесиптеш болот экенсиз. Мени алып барып бериңиз деп чакырган. Көбүнчө мен ушу иман кечелерин алып барып жүрөм. Анан сүйдүм сени, сүйүүгө бекип адам, көрбөй сени көргөнүмдөй кубанам. Таңда келсең нурга бөлөп дүйнөнү, күн уялып чыкпай турмак уядан деп пайгамбарыбызга арналган ырлар бар. Ошондой ырлар көмүскөдө калып калбай, Ниязга окшогон Кудай Таала өнөр бергенден кийин ырдап аткан сүйүнтөт. Мен ойлойм да, Сами Юсуп сыяктуу ушу биздин иман ырларын ырдаган жигиттер бүтүн дүйнөгө таанылса деген ниетим бар. Себеби сүйүүнү даңазалагандар көп. Бирок иман деген башка маселе да. Алла Тааланын алдына барганда баары суралабыз. Жок дегенде өзүң берген өнөр менен элге кызмат кылдым деп айтканга даяр болушубуз керек. Мен ойлойм, Нияз ошол жагында ойлоп, элге ушундай кызмат кылып атса керек. Чоң рахмат. Анда келиңиздер сиздерден жылуу сөздөр болсун Нияз байкеге. Нияз байга чыгармачылык кечеси, тушоо кесүү кечеси деп атат. Ошол даңгыр жол каалайбыз чыгармачылыкта. Ар бир айткан сөзү, ар бир дагы ыры жүрөктөн жүрөккө сунулат дейт. Өзү дагы кандай болсо жүргөнү, сөзүнө, жүргөнү ырына дал келген жигит. Мындан ары көз тийбесин, мүдүрүлбөсүн, чалынбасын. Бүтүндөй кыргыз үчүн, бүтүндөй адамзат үчүн жакшылыкка чакырган ырлар көп болсун. Чоң рахмат. Агай, сизден? Мен дагы ийгилик каалайм. Турдакын экөөм Меккеге чейин барып ишкерлик да кылып атышат. Мусулмандарга жакшы жардам берели деп. Ошол жагына да ийгилик каалайм. Азыркы заманда чыгармачылык адамга каражат сөзсүз керек. Бирок көрүнгөндүн көзүн карабай, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз китебибизди чыгарып акбарга окшоп. Анан башка чыгармачылык ийгиликтерге дагы жол ачканга ошо каражат керек экен да. Ошол жагынан дагы Ниязга мен ийгиликтер каалайм. Жигитке жетим ишенер аздык кылат дейт. Ийгилик Алла Таала колдосун, аман болсун. Тушоо кесүү концерти ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Нияз байке, сизден дагы мындай жеке концерттерди көп күтөбүз. Бул ушул менен калбасын. Ийгилик, Нияз бай. Саламатсызбы, жеже, кандайсыз? Саламатсызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бул концертке кантип келип калдыңыз? Чакыруу жиберишти. Анан сүйүнүп келдим. Өзү биз жан дүйнөбүзгө дагы жакшы бир дарыларды салышыбыз керек. Жан дүйнөбүздү да байытышыбыз керек деп ойлойм. Анан
жан дүйнөнү байытканда дагы туура нерселер менен байытыш керек го деп ойлойм. Анан ошон үчүн биздин дүйнөбүз кандай болду экен деп аябай кызыгып көргөнү келдим. Ошо ат эмне себептен биздин дүйнө деп аталып калды деп ойлойсуз? Биздин дүйнөнүн чыныгы максатын билүү керек да. Кимдир бирөө акчанын аркасынан, кимдир бирөө атак даңктын аркасынан, кимдир бирөө жан дүйнөнүн, кимдир бирөө ар ким мына байкасаңыз азыр бардык нерсе биригип кетти, кандайдыр бир баалуулуктар жоголуп кетти. Анан биздин дүйнө кандай болуш керек деген нерсени көргөзөлү деп кылыштыго деп ойлойм. Жана адам ар дайым өзү үлгү карап, үлгү тутуп, үлгү издеп жүрөт экен. Анан ошолордун ичинен биз туурасын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу кандай болду экен, жана ошол негизи эле жан дүйнөгө жакыныраак келген нерселерди бизге берүүгө максат кылган болуш керек деп ойлоп атам. Саламатсызбы Нияз байке, майрамдык маанайыңыз кандай? Саламатсыздарбы? Аябай жакшы, мындай толкундуу болуп, жанагындай ызы чуу болуп, бир жерде эмес оюбуз. Бирок аябай кубанып турабыз. Ошол биз күткөн убакыт, биз аябай тытынган, талпынган убакыттар ошол Кудайым буйруп ошол күндөргө жетип отурабыз. Кудайым буйруса эми элдин алдына бир жакшы бир маанай тартуулообуз. Бүгүнкү кече өзгөчөлөнүп, ресторанда башталуу алдында турат да. Мунун кандай сыры бар? Өзүңүздөр көрүп тургандай, ресторанда бардык шарттар бар. Суунан баштап тамагына чейин, бул жакта болсо света, музыка, экран бардыгы ушунун ичинде экен. Биз замандын талабына жараша элибизге бир мындай шарт болсун деп бардык жагынан ушул жак туура көрдүк ресторанда. Бирок бул жакка аз адам батат экен, эми буйруса ушул жерди толтура алсак дагы чоң бир мен үчүн жетишкендик. Бүгүнкү кеченин аталышы тууралуу айтып калсаңыз. Бүгүнкү кеченин аталышы биздин дүйнө деп аталат. Анткени жана ыйман жагы деле, ислам жагы деле, кыргыздын салты деле бул эки башка дүйнө эмес. Бул экөө тең биздин дүйнө деп ушундай мааниде койдук. Бүгүнкү ушул салтанаттуу кечеге жакындарыңыздын колдоосу тууралуу айтып кетсеңиз. Досторубуз, жакындарыбыз, ага инилердин бардыгы колдоо көрсөтүп атат. Колунан келишинче баарына ыраазычылык билдиребиз. Бирөөнү бөлүп айта албайм, анткени баарынын өзүнүн жумушу бар. Нияз байка айтсаңыз, анан өзүңүз деле чыгармачылыктан кичине алыстап кеткендейсиз го, ушул тууралуу. Биз негизи мурда жанакы сүйүү күйүү деп аябай катуу ырдачу элек. Ошол кезде биздин жан дүйнөбүз дагы аябай ошол музыкага деп неме болчу. Азыр кийин эми бул жашоодо баарыбыздын оюбуз эми туура жашап өтүш да. Анан устаздар менен кеңешип, анан илим алгандан кийин бир аз бул нерсе туура эмес экенин билип, анан туураараак жагына болсо да буралы деп аракет кылып атабыз. Анан мурдакыдай жанагындай даңкыл деген музыкалардан бир аз алыстап калат экенсиң. Ошондуктанбы, анан же болбосо жеке ишкерде болуп кеттик, ошонун айынанбы же билбейм. Айтор аракет кылып атабыз колубуздан келишинче. Ошол Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Буюрса концерт мыкты деңгээлде башталып, ушул аягына ийгиликтүү чыксын. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Сиздерге дагы жакшы маанай каалайбыз. Негизи Нияз инибиз менен көп жылдан бери кайрымдуулук менен кызматташып келген үчүн Нияз менден жардам сурады. Мен кайрымдуулукта көптөгөн баягы кайрымдуулук концертти уюштуруп атып бир аз тажрыйба алганмын. Нияз иниме бир аз жардамчы болоюн деп. Бул тематиканы дагы өзгөчө койдук, биздин дүйнө депчи. Себеби биздин үрп-адат, каадат, салттары менен кошо ислам, эри-шаркак экөөнү жашаса болот, бири-бирин колдойт деген тематика болуп атат да. Нияздын тематикасы деле ошол болуп атпайбы, диний ырлар болуп атат. Ошон үчүн ушул форматты тандап алдык. Жалпы баягы Нияздын аудиториясы ошол динге жакын адамдар болгон үчүн дагы кыргыз каадат салттары, анан ислам дини деген ошондой тематиканы тандап алдык. Бирок 3-4 күн калбай эле билет калбай калды. Бирок биз муну ойлонушубуз керек экен, башкача масштабта дагы. Биз эми ойлогонбуз да, Нияз өзү деле коркуп аткан. Мен көп популярдуу эмесмин, балким толбой калып корком. Мен айткам, билетти да кымбат кылалы, балким көбүрөөк адам неме кылалы десем, өзү коркуп койду, анан макул деп ушул эме. Демек, элде талап бар.
бул нерсени чоң деңгээлде уюштурса болот экен да. Өзгөчө багытта болот. Өзгөчө багытта. Анан бул Орто Азияда мындай нашид ырчылары жокко эсе да. Мисалы Сами Юсуф, Махар Зейн бар дүйнөлүк масштабта. Бирок Орто Азияда жок да. Анан Нияз дагы эгер жакшы иштеп, жакшы ушунун үстүнөн иштесе, менин оюмча Орто Азияга керек болсо, жалпы Азия өлкөлөрүнө популярдуу болот деген үмүттөмүн да. Bir gün gelet seni alamga жетелеп. Bir gün beret bakıtыңды eselep. Бүтөлгөндөй туш тарабым жылчыксыз bir gün өтөр тагдырыңды жемелеп. Bir gün сызып самолеттой барат шу, bir gün учуп кайрылбаган канаттуу. Нияз байкеге сиздин каалоо тилектер болсун. Эми Нияз мырза өзү уюштуруп жүргөндө буга эле Нияз байке жардам берген Хабиб Арзыкулов деген бар. Ошол Хабиб байке өкүнө ийгилик кааламакчымын. Бул жерде эң чоң мотор Хабиб байке. Эгерде ал болбосок да ушунча жылдыздар ушунча эл да келбейт болчу. Анан Нияз мырза бактылуу мырза экен, өзү ушундай Хабиб байкеде болгон байкеси бар. Ушундай чоң деңгээлде бүгүн ыйман кечеси өтүп жатат. Ошондуктан Нияз мырза мындай ыйман кечени эми биринчилерден болуп чоң деңгээлде баштадыңыз. Эми буюрса улантышыңызды каалайт элек. Жыл сайын 7 дубанда улантышын каалайт элек. Сырт жакта дагы ийгилик ишиңизге. Чоң рахмат, көңүлдүү кеч каалайбыз сизге дагы. Сиздерге да көңүлдүү кеч каалайбыз. Рахмат. Умуранын ээси Алатордун ичинде турган бактылуу кишинин номуру аягы 4 ичиге 4 başı 2 234 аты бүкүн айым экен баткенде болот экен. Алла таала умурасын кабыл кылсын. Урматтуу Нияз Абдыразаков, сизди мамлекетибиздин эл агартуусуна, өзгөчө билим жана илим алуусуна, жан дүйнө азыгы болгон диний ырлары менен кыргыз элин таанытууга кошкон чоң салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Нияз байке бул иш-чара эми Хабиб байкелер менен пландалып аткан кезде жолукканбыз. Анан айтып берген ушундай жогорку деңгээлде жасап атабыз, буюрса жалпы эле медиада жүргөн жалпы эле ийне агаларына чогуу кызмат кылалы деп. Ошодон баштап колдон келишинче кызмат кылдык. Бүгүнкү кеченин аталышы тууралуу өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, биздин дүйнө деген. Биздин дүйнө дегенде мисалга көбү өзүбүздүн мисалга биздин нарк насил динибизге да туура келет да. А башкалар ошол нерсени бурмалап башка жака оодуруп атат. Ошол үчүн биздин дүйнө ыйманга дагы жалпы исламдын принциптерине да туура келет деп өзүңүздөр көргөндөй эшиктеги этно фестивалдарды уюштурду. Аябай сонун мындай бир көрүнүш. Анан эң негизги бул жерде ынтымакты камтып атат. Ошол эле маданий чөйрөдө, ошол эле диний чөйрө жалпы коомубуздагы баардык мыкты инсандарды чогултуп атат. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Саламатчылык, жакшы келип алдык. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, буюрса, азыр даярдануу алдында турат экенсиздер. Кандай толкундоолор болуп жатат? Негизи толкундоо сөзсүз болот. Ушунча негизи ырчынын негизги максаты ушул концерт бергенде келген эл ушул ыраазы болуп кетсе экен дегенчи. Анан сөзсүз түрдө Нияз Абдыразаков экөөбүз жашоодо да, чыгармачылыкта да доспуз. Анан дос деген эми бул бир Алланын бир ысымы болот. Ошон үчүн чынында айтсам мен жакын досу болсом дагы мен бүгүн концертинде ырдабайм. Мен бүгүн концертинде кызмат кылам. Ошон үчүн тикемен тик туруп ушул жерде турам. А бирок ушул бүгүнкү иман кечеси театралдаштырылган эң сонун кечеге жалпы келип берген, негизи билет 3 күн мурун калбай калыптыр. Келип берген жалпы элибизге эми досум атынан мен ыраазычылык айтам. Жана жалпы кыргыз эли эгемен байрамыбыз кут болсун. Өтө өнүгүү жолундабыз. Бүгүн эң сонун концерт. Азыр чындыгында жакын досу болуп репетицияларды көрүп туруп, азыр мен чыдамсыздык менен күтүп атам. Мен толкундап атам, концерт кандай болот экен деп. Азыр ушул эң жакын досум деп айтып калдыңыз. Нияз байке экөөңүздөрдүн эң биринчи жолугушуңуздарды эске салсак. Нияз экөөбүздүн эң биринчи жолугушубуз ошол Нияздын өзүнүн студиясында 10 жыл болуп калды. Негизи ошол биз баягы бир жердин кулондору эмеспизби? Нияздын студиясына дагы бир Кубатов деген клипмейкер досубуз аркылуу барып калдык. Ошол жактан таанышып калдык. Мен өзүм обон чыгарып сөз жазам негизи. Анан Ниязга как раз сөз керек болуп калган экен. Ошентип, мына бизде акын бар Темир деген деп. Мен сөз жазып берип, андан ыр жазып, ошентип бир 10 жылдын жүзү болуп калды. Азыр эми шүгүр Аллага, жакшы достордун катарындабыз, жакшылык жамандыкта катташабыз. Жамандык болбой эле койсун эми. Ошол
буюрса Нияз байкенин чыгармачылыгы алдына жылып атат экен. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча буюрса жаңырларды күтүп калабызбы? Негизи 2 жылдан бери менин чыгармачылыгым токтоп турат. Анткени баягы эр жигиттин баягы бир дөөлөтү бул баягындай тулпары, ак сарай деп коет го. Ошол сыңарындай ошол бир биз да бир үйлүү болуп 2 жылдан бери ошол стройка менен, курулуш иштери менен алек болдук. Алла буйрса бүтүп калды. Эми иштейм, эми күтүңүздөр, эми абайлаңыздар дейм. Негизи катуу иштейин деп ниет кылып атам. Буйрса жакынкы күндөрү ошол сразу 2 ыр жаздырдым. Клип менен буйрса чыгат. Анда келиңиздер, сиздерден бир жылуу бата тилектер болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах раббил аламин ва акыбатил муттакин ва салату вассаламу расулихи Мухаммадин ва ала алихи асхабы ажмаин. 18 миң аламды жараткан улук Алла Таалама чексиз макталуу болсун. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга анын үй бүлөсүнө сайламдар, саламдар жана салаваттар болсун. Аллахым ошо биздин бүгүнкү кечеси жакшы өтүп, Аллахым дайым колдоп жүрсүн. Элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык, биримдик, ынтымак, бакубат иман берген Аллахым. Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rahmatika ya arhamar rahimin.